Достор, біз Кызылкай шаарына болгон сапарыбызда номер 6 Токтогул атындагы орто мектебине бардык. Бул мектептин таланттуу окуучулары аябай көп экен. Бири бийчи, бири ырчы, кол өнөрчү, бири манасчы, дагы бири сүрөтчү, айтор түрдүү таланттуу балдарды көрдүк. Мына ушул таланттуулардын ичинен бүгүн биз Үйрөнөбүз рубрикасынан Гүл жасаган эженин өнөрү менен бөлүшөбүз. Кезек Үйрөнөбүз рубрикасында силер да отуруп жасап көргүлө. Ар бир адамдын өзүнүн хоббиси бар дегендей эле менин хоббим бул гүл жасоо болуп эсептелинет. Азыр мен сиздерге кагаздан гүл жасаганды көрсөтүп берем. Ал үчүн бизге гофро кагаз керек болот. Ошондой эле кайчы жана пистолет клей керек болот. Мен бул гофро кагаздан гүлдөн жалбырактарын кыркып алдым. Бул аягында мындай роза гүлү болот. Анда эмесе мен жасашты көрсөтүп берсем. Гофро кагаздан гүлдүн жалбырактарыны 10 сантиметрден кылып, ал эми семиздигин болсо 5 сантиметрден кылып кыркып алабыз. Жана ошондой эле кырккандан кийин бул жалбырактары мындай тегиз болот. Өзү бул кагаз атайын гүл жасоо үчүн даярдалган. Ошондуктан биз кагазды мындай кылып каалаган формага келтирип алсак болот. Ошондо гүлдүн жалбырагы келип чыгат. Бир гүлгө бул жалбырактардан 20 даана кетет. Мынтип термоклей менен жабыштыра алабыз. Жабыштырып, учун кайрып койсок, жалбырактын өзү болуп калат. Мен азыр гүлдүн роза гүлүн жасап жатам. Ошондой эле гүлдүн башка түрлөрүн дагы жасаганды билемин. Мисалы бул жерде көрүп турганыңыздардай гүлдүн ар кандай түрлөрү бар. Бир гүлдү жасаганы негизи башынан жасаса 10-15 мүнөттөй убакыт кетет. Гофро кагаздан башка жөнөкөй түстүү кагаздардан пайдаланса болот. Жана ошондой эле мен бир гана гофро кагаздан эмес, ошондой эле бисер, назиктен дагы гүлдөрдү жасай алам. Жана ошондой эле атласный лентадан дагы ар кандай гүлдөрдү жасайм бош убактымда. Өзү негизи мен гүл жасоого кызыгып баштаганымда негизи бул гүлдөрдү өзүм үчүн гана жасайт болчумун. Өзүм үчүн жана ошондой эле жакындарыма белек берүү үчүн жасап баштаганмын. Мен бир-эки жолу жасап, кийин жакындарыма берсем, алар аябай кубанышкан. Мен ошондо ойлоп калганмын, адамдын маанайын көтөрөт экен. Демек мен бул гүлдөрдү жасасам, жакындарымдын маанайын жок дегенде бир аз болсо дагы көтөрө алат экенмин деген максатта жасап баштаганмын. Кийин болсо мен мектепте жасап, ар кандай майрамдарга ошондой гүлдөрдү жасап берип жатып, мектепте дагы өнөрүм көрүндү.
Кинандан кийин кээде заказдар дагы келип калат. Досторумдан, тааныштарымдан, мен тууганымдын же болбосо апамдын туулган күнү болуп жатат, мага жасап берчи деп кайрылып калышат. Ошондо мен жасап берем. Ал размериге карайт десем болот. Эң арзаны 100 сом болот. Ал мындай кичинекей идиштерде болот. Эгерде мындай эле жөнөкөй ушундай жасалган гүлдөрдөн букет болгон болсо, ал 250-300 турат. Ал кагаздын басына каралат. Ошондуктан ошондой баада. Мына роза гүлүбүздүн башы даяр болду. Анда эмесе жалбырактарын жабыштырабыз. Жалбырактарыны бул гүлдүн жалбырагынан бир аз узунураак болот. Гүлдүн жалбырагы 10 см болсо, бул 13 см кыркылган. Ошондой эле буну дагы өз формасына келтирип алабыз. Анда эмесе биздин роза гүлүбүз даяр болду десем болот.